Ысык Көл облусунда балдар арасында өпкө оорулары күч алды. Ооруга көбүнчө 5 жашка чейинки балдар кабылууда. Учурда Ысык Көл бириккен ооруканасынын балдар бөлүмүндө ахыбалы өтө оор делген. Жаткызып дарылоого муктаж болгон балдарга медициналык жактан жардам көрсөтүлүүдө. Бүгүн эртең менен келдик, ошо кечинде адышка болуп, эртең менен сразу эле ойгонгондон эле келдик бияка. Ооба, ГСУга кайрылчубуз. Биздин учетубуз төрөлгөн, Бишкектен төрөлгөнүбүздүн себеби үчүн ошол жакта калып калганда учетубуз. Анан бияктан ГСУ кабыл албайт да, учету жок, анан сразу эле бияка келдик. Бир эле күн дарылады, көчө эле баштаган ооп. Анан түнү менен уктаган жок, анан эртең менен келдик. Бател өтүп кетти. Бател өтүп кетти. Бул ооруканада жалпы 28 койка бар. Дарыланып жаткан балдардын көптүгүнөн улам кошумча орундуктар менен толукталууда. Бүгүнкү күндө респираторлук оорулар менен ооруган 1 жаштан 13 жашка чейинки 42 бала дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланып жатышат. Балдарды азыр деген эч жака чыгарбаш, контактта болбош керек. Мисалы үчүн той аштарда көбүрөөк балдарын көтөрүп алып жүрөт. Эртеси эле күндү биздин больницага келип, кышылдаган бойдон келип жатып атышат. Өпкөлөрүнө суук тийип. Үйүндө азыркы убакытта учурда үйлөрүндө отуруш керек да, балдар менен, кичинекей балдар менен. Анан садиктерде да көп ооруп атат да, контакт болуп бири-бирине. Азыркы кезде ата-энелер оорунун белгилери байкалары менен үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылышпай түз эле облустук ооруканага келип жатышат. Буга карата адистер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү менен көпчүлүгү өзү жашаган аймактык ооруканаларга баргысы келбегендиктерин айтышат. ФАПка, ГСУга бар деп беришет да. Же ГСУ, же опытный эмес, ушундай да. Частныйга барсак очередь толтура. Бирок ушул тапта үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда деле абал жакшы эмес. Узун кезек күткөндөр арбын. Баланын абалына карап ар бир ата-эне алгач үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылуулары шарт. Бизде нагрузка боюнча 18 адам болот да, врачтардын нагрузкасына жараша да 12ден 18ге чейин. Анан 18ден да кээде ашып кетет, аларды вне приема көрөбүз да. Ну как вне очереди да, вне очереди. Талону жок болсо вне очереди. Температурачыларды биринчи көрөбүз, экстремаларды биринчи көрөбүз. Вне очередь күттүрбөй эле. Эске сала кетсек, Ысык Көл бириккен ооруканасынын балдар бөлүмүндө өпкө, бөйрөк, кан оорусу, эпилепсия жана нерв оорулары менен ооруган балдар дарыланышат. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары.